Assalamu алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бүгүн 17 март күнү жогорку лиганын тайпалык баскычтагы чечүүчү оюндары болуп өттү. Бул чыгарылышта Рустам Туналиев, Аскат Аскаров баштаган Мурас Сарыөзөнгө кандай туруштук берди? Достук ынтымак тиреши бул ирет кимдин жеңиши менен жыйынтыкталды? Алдыда айтып беребиз. Алгач биринчи лиганын оюндары жөнүндө сөз баштасак, А тайпасында Талас шаары менен Улар командалары кезгилди. Нарын облусунун Улар жааты 6-2 эсебинде жеңишке жетип, тайпада биринчи орун алуу менен жарым финалга чыкты. Буга чейин Улар Бакай Ата командасын дагы артта калтырган. Б тобундагы чечүүчү оюнда Каракулжа менен Жети Аке кезгилди. Буга чейин эки команда тең, Ак Куланы ири эсепте уткан. Тең атаандаштыктагы оюн кызыктуу тарезде өтүп, Каракулжа командасы 6-3 айырмасында жеңишти илип кетти. Жаңы переходи на ООО Комбо тарифтик топтому. Көптөгөн комбо опциялар. Өзүңөр тандап, акысыз кошуп алгыла. Өз тарифиңди куруп ал. Өз комбоңду оңой эле чогултуп ал. С тобунда Алтын Альянс же мурдагы Бакубат Талас командасы 6-1 эсебинде кеминди утуп алды дагы жарым финалга чыкты. Д тобунда Намыс командасы Ак Сууну 5-2 айырмасында жеңип, 4-чү жарым финалдык жолдомого ээ болду. Андан соң жогорку лиганын оюндары болду. А тайпасында Сарыөзөн жааты Мурас менен кезгелип, 7-0 эсебинде күчтүү болуп чыкты. Быйыл капитандыкты колго алган Кубантай Султан уулу 3 салым салды. Командага жаңы кошулган Эрнис Асылбек уулу 2 улакты Тайгазанга таамай ыргытты. Мындан тышкары Нурдин Болотбеков менен Исхак Бекболот уулу бир жолудан өзгөчөлөнүштү. Б тобунда Достук командасы ынтымак менен күчүн сынап көрдү. Оюндун 6-мүнөтүндө 2023 жылдын мыкты булакчысы Өмүрбек Эсен уулу эсепти ачты. 3 мүнөттөн кийин Нуржан Мелисбек уулу Памир аттуу аргымагын мыкты ойнотуп, бир нече коргоочулардын каршылыгына карабай, улакты Тайгазанга ыргыталды. Аягында Нуржанга каршы Манас Ниязов өзү дагы каршы ойногонго аракет кылды. Бөрү карыса дагы бир койлук алуу бар дегендей 11-чи мүнөттө Улан Насакеев Достуктун бул оюндагы алгачкы салымын салып кетти. Экинчи таймдын башында Майрамбек Рыспеков жерде жаткан улакты эңип алып, түз эле Тайгазанды камалады дагы кооз салым жасады. 1 мүнөт өтүп өтпөй Майрамбек кайрадан ошондой эле ыкма менен жерден улакты алып барып, Тайгазанга таамай ыргытты. 4-1 болгондон кийин Манас Ниязов ойгонду. Алгач экинчи таймда ал бүркүттөй эле улакты алып, такымга баспастан кармап барып эле тарс ыргытты. Акыркы 3-чү таймда Манас дагы 2 салымдын автору болду. Алгач өнөктөшүнөн пас алып, көп убакыт улакты өзүнө кармап, аягында көк мончок менен атаандаштардын алдап барып салым салды. Андан кийинки салымды дагы Манас көк мончок менен салды. Бул ирет ал өзү жерден улакты эңип барып ыргытты. Ошентип оюндун негизги убактысы 4-4 эсебинде аяктады. Ал эми Булюттер сериясында Достук командасы 4-3 эсебинде жеңишке жетти. Oyun алдында Манас Ниязов көрөрмандарга ыраазычылык айткан. Жакшы эле буйса, жакшы даярдандык. Баягы сизди Бойка менен, же болбосо башка аттар менен көрүп туруп, Булат менен биринчи жолу көрүп атабыз да. Булат менен даярдык кандай болду? Көңүлүңүзгө кутууга толдубу аргымак? Бүгүн чечилет да, бүгүн чечиш оюнда. Бүгүн жакшы кылган болсок, кулга толгон болот. Жакшы кылса толбогон болот. Буга чейин бир оюн ойнодуңар да, анда байкалган жокпу? Жок, анда байкалбады. Эмне дейбиз? Ийгилик, өйдө жок жакшы оюн болсун. Улар да күчтүү команда, күчтүүсү жеңсин. Көрөрмандарга эмне айтасыңар? Көрөрмандарга Алла ыраазы болсун. Үйүндө дайым жакшылыктар, тойлор болсун. Ушу келип колдогонуна чоң рахмат. Көрөрмандар көп болсо оюн кызык болот. Анан акыркы суроо болсунчу, миңден аргымагыңыз бул Пегас жөнүндө да бир аз айта кетесизби? Пегас кандайча отуруп калдыңыз? Башка бир эки ат издедик. Жаңа издедик эле, жаңа аттар жакшы жаңа ат чыкпай койду. Анан ушуну миндим. Буга чейин Бойкада оюн талаасына чыгат деп сиз болот беле? Трёпкада чабып көрдүк. Болбоду. Кулга толгон жокпу? Буту дагы деле бар.